12 январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Менин атым Нурпаят, саламатсыздарбы? Пакистандын министри Кыргызстандын медициналык окуу жайлары жетиштүү билим бербей жатканын айтты. Кыргызстандын жогорку окуу жайларын бүткөн пакистандыктар өз өлкөсүндө аттестациядан өтө албай калышууда. Бул тууралуу Пакистандын саламаттык сактоо министри Надимян кесиптеши Алымкадыр Бейшеналиев менен жолукканда айтты. Ал пакистандык студенттер Кыргызстанда тийиштүү деңгээлде билим алышпай жатканын белгиледи. Ал эми Бейшеналиев пакистандыктар билим алган окуу жайларды текшерип, керек болсо аларды талапка жооп берген билим берүү мекемелерине которууга даяр экенин айтты. 2020-жылы Пакистан Кыргызстандын медициналык окуу жайларын кара тизмеге киргизген. Буга Кыргызстандын бүткөн студенттердин 90% өз өлкөсүндө медициналык кеңештин милдеттүү экзаменинен өтпөй калганы себеп болгон. Ошондой эле Пакистанда алардын диплому таанылбай калган. Дээрлик 1 айга созулган сүйлөшүүдөн кийин Пакистандын медициналык комиссиясы Кыргызстандын медициналык 4 жогорку окуу жайын кара тизмеден чыгарган. Кийин да калган окуу жайларды кара тизмеден чыгаруу маселеси талкууланган. Өткөн жылы Саламаттык сактоо министрлиги медициналык багыттагы 24 окуу жайды текшерип, 17син талапка жооп бербегендиктен жабууну сунуштаган. Бирок министр Бейшеналиев кызматтан кетип, бул иш токтоп калган. Кийин аталган окуу жайлардын баары ишин улантып жатканы белгилүү болгон. Улуттук статистика комитетинин 2021-жылдагы маалыматына ылайык, өлкөдөгү жогорку окуу жайларга Индиянын 14.000, Пакистандын 4.498, ал эми Ауганстандын 274 студент тапшырып, билим ала баштаган. Өткөн жылы Манас айыл этно-маданий комплексинин айланасындагы чырдан кийин өлкөдөн чыгып кеткен Манасты Дөөлөт Сыдыков кайтып келди. Ал Facebook барак аркылуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугуп чыкканын билдирди. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Камчыбек Кыдыршаевдин кабыл алуусунда болуп, улуттук баалуулуктар жана Манас дастанын жайылтуу жана улуттук идеология боюнча баарлаштык. Жакшы сөзүн айтып, кабыл алганына ыраазычылык билдирем. Мен манасчы болгон үчүн ар бир кыргыз баласы Манас бабабызды сыйлап, урматтап туутушу керек деп ойлойм, деди ал. Сыдыков бийлик Манас айыл комплексинин ордуна президенттик администрациянын жаңы имараты үчүн парк курарын айтып, алардын аракетин сынга алган. Кийин ал президент маданият министрине саламдубай айттырганын белгилеп, көп өтпөй өлкөдөн чыгып кеткен. 12 январда УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Кадамжайда күйөөсү өлтүргөн келиндин өлүмү боюнча пикирин билдирип, зордук зомбулукка кабылган кыз келиндерди УКМКга кайрылууга чакырды. Кадамжай районунда күйөөсүнүн токмогунан каза болгон 23 жаштагы келиндин тагдыры өтө аянычтуу болду. Эгерде сиздерге зордук зомбулук көрсөтүлүп жатса, тез арада УКМКнын ар бир районунда жайгашкан кеңселерине кайрылыңыздар, деди ал. 11 январда Баткендин Кадамжай районуна караштуу Масалиев айылында 23 жаштагы келинди өлтүрүүгө шектелип, күйөөсү кармалганы кабарланды. Аялдын биринчи топто майыптыгы бар экени, жолдошу мурдада сабап жүргөнү белгилүү болду. Шектүүгө адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бишкектин көчөлөрүнүн кесилиштерине акылдуу жол чырактар орнотулууда. Мындай жол чырактар электр энергиясыз 4-5 саатка жакын иштей алат. Ошондой эле күндүн убактысына жараша жарыгын өзү тууралап, тыгынды азайтуу үчүн унаалардын агымын эсептей алат. Учурда акылдуу жол чырактар орнотулуп аткан алгачкы 3 көчө. Бул Токомбаев, Байтик Баатыр жана Абдрахманов көчөлөрү. Биринчи этапта бул жол чырактар 21 кесилишке, андан кийин 100 көчөгө, кийинчерээк бардык 350 кесилишке орнотуу пландалууда. Депутат Эмил Жамгырчиев кайда экени дагы деле белгисиз. Бул тууралуу Азаттыкка эл өкүлүнүн Альянс фракциясынын кесиптеши Жанар Акаев билдирди. Анын айтымында Жамгырчиевдин телефону өчүк, аны менен байланыш жок болууда. Акаев Жамгырчиев өзү да тууган туушкандары жана достору менен байланышпаганын айтты. 10 январда Жогорку кеңеш Жамгырчиевди кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Ал чек арада мыйзамсыз өткөн деп айыпталууда. Бирок Жамгырчиев 9 январда парламенттин чечимин күтпөстөн эле Жогорку кеңештин 2-кабатынан секирип тергөөчүлөрдөн качып кеткен. 1 январдан тарта Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин аймагына желим башты сатылган ар түрдүү азыктарды, идиштерди, бөтөлкөлөрдү алып чыгууга тыюу салынды. Бул тууралуу 11 январда Маданият министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, мындай чечим Кыргызстандын аймагында полимер пленкасын жасалган пакеттерди жана пластик буюмдарды жүгүртүүнү чектөө жана тарыхый маданий мурастарды коргоо жана пайдалануу жөнүндөгү мыйзамдын алкагында кабыл алынды. Музей комплексинин аймагындагы буга чейин желим бөтөлкөлөрдө суусундук, полимер пленкасынан жасалган пакеттерди, чипси, кирешки, күн карама жана башка азыктарды саткан түйүндөр жабылды. Ал эми күндүн ысыгына ылайык жаңы шарттарды уюштуруу маселеси жайкы сезонго чейин чечилет деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин президент Садыр Жапаров 2027-жылдын 1 январынан тарта өлкөдө полиэтилен баштыктары менен желимден жасалган буюмдарды соодада жана кызмат көрсөтүү тармактарында өндүрүүгө, иштетүүгө жана бекер берүүгө тыюу салган мыйзамга кол койгон. Бишкектин борборунда митинг өткөрүүгө салынган тыюу апрелге чейин узартылды. Бишкектин 1-май райондук соту шаардын борбордук бөлүгүндө митинг өткөрүүгө салынган тыюуну дагы узартты. Бул жолкусун 2024-жылдын 1-апрелине чейин узартты. Горький атындагы скверде гана митингге чыгууга болот. Жергиликтүү бийлик сотто мүмкүн болуп кетүүчү массалык башаламандыктарды болтурбоо жана алдын алуу үчүн тыюуну узартууну суранганын айтууда.
Бирок митингтерге тыюу салуу чечими конституцияга каршы келет. Анда ар бир жаран тынч чогулуштарга чогулууга укугу бар экени жазылган. Бул тууралуу укук коргоочулар көп эле айтып эскертип келишет. Бишкекте митинг өткөрүүгө тыюу 2022 жылдын март айынан бери иштеп келет. Жалал Абад облусундагы Таш-Көмүр шаарында мурдагы аялын күйүүчү май чачып өрттөйм деп коркуткан тургун облустук соттун чечими менен 3 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу 11 январда Клопко облустук соттон билдиришти. Турмуш басылмасы тергөө органдарынын маалыматына таянып, айыпталуучу буга чейин мурдагы аялын өрттөп салам деп коркутуп, унаасындагы 2 литр күйүүчү майды жабырлануучунун үстүнө төгүп жибергенин жазды. Андан соң ал сөгүнүп бейбаш аракеттерди жасап жаткан учурда милиция кызматкерлери тарабынан кармалган. Жабырлануучу сот отурумунда мурдагы күйөөсүнүн зөөкүрлүгүнөн улам ажырашканын айтып, экөө расмий түрдө ажырым жолго түшкөнүнө карабастан, мурдагы жолдошу ага карата зомбулук аракеттерин токтотпой келгенин билдирген. Таш-Көмүр шаардык соту 2023 жылы 18 октябрда айыпталуучуну бейбаштык беренесинин негизинде күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркинен ажыраткан. Айыпталуучунун жактоочусу аталган чечимге макул болбой, Жалал Абад облустук сотуна даттанган. Ал эми жабырлануучу мурдагы күйөөсү сени өлтүрүп кетем, кийинки жолугушуубузда жалдыраганга да мүмкүнчүлүк бербейм деген каттарды жазып жатканын көрсөтүп, ага карата катуу жаза колдонууну суранган. Аны менен катар аялдын жактоочусу айыпталуучу бейбаштык эмес, кыйла оор кылмыш кылганын белгилеп, алгачкы инстанциядагы соттун өкүмүн жокко чыгаруу менен ишти прокуратурага башка айыптоо түзүү үчүн жиберүүнү суранган. Облустук сот ошол эле жылы 18 декабрда апелляциялык даттанууну четке кагып, шаардык соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды.